Assalamu alaikum dostlar. Bizning kanalımızı katlap, like basmayı unutmayыңыздар. Алдында сіздер менен дагы кызыктуу аңгемелер менен бөлүшмөкчүбүз. Жамаат, Аллага шүгүрлөрдү айталы. Аллах Таала мына сиздер менен бизди өзүнүн ушул улуу Рамазан айында 4-күнгө келип жеттик иншалла. Бул күн иншалла баарыбыз үчүн жакшылыктын, берекенин күнү болсун иншалла. Аллах Таалам сиздердин жана биздин туткан орозобуздун кабыл кылсын. Биздин марафонубуздун күн тартиби мындай. Мусулман орозону кандай тосот? Ошол тууралуу марафонда мындайча айтканда биздин азыркы тилде айтканда өзүм үчүн марафондун 4-күнүндө мусулман адам эртеден кечке кандай өткөрөт орозону? Ошол тууралуу күн тартипте биз айтып өткөнбүз. Биринчи ниет, анан Куран окуу, садака жана тарай. Биринчи албетте ниетибизди түзүшүбүз керек. Ниет дайыма айтабыз, бул дирилдеп турган өтө назик амал, өтө тез өзгөрүүчү. Ниетибизди түздөйбүз. Мен орозо туттум, Алла үчүн орозо тутам. Алла үчүн эртең менен туруп саарлык ичем деп. Конечно, бул бардык сөздөр менин сөзүм эмес, бул алымдардын, жогорку устаздардын жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөздөрү. Булардын баары менин сөзүм эмес. Ошол сөздөрдө айтылат. Инсан качан өзүнү ниет кылып, өзүн орозо тутууга даяр дейт да. Биринчи ниет кылыш керек экен да, саарлык ичүүгө ниет кылыш керек экен. Расул айтат да, саарлык ичүүдө береке бар. Береке жайт, ошол жерге береке жайт экен да. Мисалы бирөөлөр бар да, кээ биркилер сурайт же болбосо ушундай адамдар бар. Түнү менен саарлыкка уктап калам дейт да, түнү менен кино көрөт да, түнү менен кино көрөт. Анан 2-3-төрдө, 4-5терде киносу бүтөт. Анан ошол убакта эле оозун жаап, жатып уктап калышат да. Ал адамда же пешин намазы жок, же асыр намазы жок да. Багымдатты теге эле окушпайт. Анан эртең менен ошентип уктап калат. Асырдан шамга чейин эптеп чыдайт. Анан шамда барып оозун ачышат. Эми бул орозо деген бул биздин тил менен айтканда голодовка эмес да, ачкачылык, ачка болуш эмес да. Ошон үчүн булардын орозосу эми кандай деп ойлойсуздар? Кабыл болобу? Ошондой орозо болобу? Жок, саарлык ичкиле деп атат да. Атайын ошол уйкуңарды бузуп, саарлыкка туруп, мен саарлык ичем деп ниет коюп, ошол жерде береке болот деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат да хадисинде. Эми ошол орозо айтпадык, бул голодовка эмес да, жөн эле ачка жүрүш эмес. Биз орозо десем эмнени түшүнөбүз? Ачка жүрүп, же өзү дептүү эле кыйнап жүрүш эмес, жок. Орозо бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, адам дейт да, орозо тутса дейт, өзүн өзү гыйбаттан, жаман сөздөрдөн, жаман иштерден тыйбаса дейт, ал адам өзүн өзү ачка койду дейт да. Ага Аллахтын эч кандай ажыр сооктору жок дейт. Аллах Таала анын ачка жүрүшүнө эч кандай муктаж эмес дейт да. Андай адам орозо тутпай эле койсун дейт. Ошон үчүн саарлыкка ниет кылышыбыз керек экен да. Орозодо адам баласы көздү, кулакты, тилди тыйыш керек экен жаман нерседен. Эптеп эле ооз ачса, анан сен орозо туткан жоксуң деп эле ошол бир күндү өткөрүш, ачка калыш менен сен эч кандай орозого ээ болгон жоксуң да. Саарлык этип жатып, сразу кайра жатып албашыбыз керек экен да. Рамазан бир эле ай экен да. Рамазан болгону бир жылда бир эле ай экен да. Жыл 12 ай дейт да. Ошол 12 айда 11 ай биз тажрыйба алат экенбиз да. Бир айда биз ошол 11 айга тажрыйба алып, ошол даярданат экенбиз да. Мисалы үчүн сиз деп коебуз. Мисалы үчүн мен багымдаттан мурун, сиздер багымдаттан мурун турабыз. Биз башка убакта багымдатка гана турабыз да. Анан мурун тура албайбыз да. Ошондо дейт, ниетибизди багымдаттан мурун турганыбызда сразу кирип даарат алып, күнүңүздү дейт даарат менен баштаңыз деп атат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол багымдат менен баштаган адамга ушунчалык береке жайт деп атпайбы. Анан сразу эле саарлыкка чейин 2 рекет намаз окуңуз дейт да, тахажжуд намазын дейт. Эми бул жерде айтылат, Ясин Курандын жүрөгү деп айтылат. Ясинди окуп узатып отурбастан саарлыкка чейин бат эле канча окуйсуң окуп ал дейт да, жана дуалар кабыл кылып. Ошол убакта дуалар кабыл болгон убак экен да иншалла. Сиз дейт ошол убакта дейт саарлыктын алдында бир жолу астагфируллах деп койсоңуз дагы дейт. Куранда айтып келген, Аллах Таала астагфируллах, ошол пенделер бар экен да, алар ошондой истигфар айткан пенделерим деген аятка кошулуп каласыз дейт да. Бир эле жолу, мейли 1000 жолу айтыңыз, мейли 100 жолу айтыңыз, жөн эле бир жолу астагфируллах деп айтып койсоңуз, ошо Аллах Таала айткан пенделерим түндө туруп истигфар айткан, багымдаттан туруп истигфар айткан пенделерим деген аятка кошулуп каласыз сиз дагы иншалла дейт да. Ошон үчүн саарлыктан мурун туруп, кичине болсо дагы, бир аз болсо дагы намаз окуп алышыбыз керек экен. Ошентип сиздин орозоңузга нур кирди да. Саарлык ичишинен адам баласына нур берилет экен. Ошол даарат алыш менен сиздин орозоңузга нур кирди дейт да. Нур болот экен ошол жердечи. Анан биз баягы намазды окуп, саарлыкты ичип эле эптеп эле далбастап багымдатып окуп жата калбастан, эркектерге айтылат, ошол жерден тургула дагы сүннөтүн окугула дейт да. Сүннөт окуганда дагы береке болот экен. Саарлык ичип эле жата калбастан намазга барып, Куран окуп, истигфар айтып, амалдарды кылышыбыз керек экен да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атпайбы, хадисинде айтат да, инсан дейт бул дүйнөгө келип дейт, ашказанды толтургандан башка дүйнө, жаман дүйнө токтоду дейт да. Эми бул ашказан эң жаман жер дейт да. Мындай караса чындап эле ашказанда биздин тамактарыбыз мисалы үчүн канчалаган кымбат баалуу тим эле дасурконго жадырап жайнап деген тамак бир аябай ашы барса 30 секундда ушунчалык шашпайт
такыбалык менен чайнаган адам 30 секунд чайнайт да. Ал могу жерден өткөндөн кийин эле ал уже ал тамак менен жанагы биз арзан деп тоготпой аткан тамактын экөөнүн айырмасы жок да. Экөө тең ашказанга түшкөндөн кийин алардын эч кандай кадыр баркы калбайт да. Кымбат баалуу мактап деп тимеле тамшанып жеп аткан тамактарыбыздын баркы кандай эч кандай кадыр баркы калбай калат. Ал айтып болбой турган акыбал өтөт да. Ошо менен сиз саарылып тийиштиңиз, анан багымдатка туруңуз дейт да. Ошол убакта эгер сиз дейт азан угуп калган болсоңуз дейт, азан айтылганда азанчы менен кошо азанды кайталаңыз дейт да. Ошол убакта азанчы азан айтып атканда кошо кайталаңыз, сиздин жашооңузга дагы бир сүннөт, жаңы сүннөт кирип жатат дейт да. Бул жерде жаңы сүннөт кирип. Качан азанчы хайяла сала деп ушундай чакырган ал убакта дейт, ла хавла ва ла куввата илля биллах деп айтыңыз дейт. Башка убакта бүт азанчынын айткан сөзүнө кошулуп Аллаху акбар деп айткан сөздөрдүн баарын кошулуп кайталай бериңиз дейт ичиңизден дейт. Мына сиздин жашооңузда дагы бир жаңы сүннөт пайда болот дейт да, бирдей. Анан багымдаттан кийин дейт, ошол азанчы менен кошо дейт, келип сүннөттү окуңуз дейт. Сүннөттү экинчи уже биздин жашообузда экинчи сүннөт пайда болду да. Багымдаттын сүннөтүн окуңуз дейт. Ошондо дагы багымдаттын сүннөтүн биринчи Кафирун сүрөсүн, анан кийин Ихлас сүрөсүн окусаңыз экинчи сүннөткө кошулат дейт да. Бул дагы сүннөттөрдүн бул өзүнчө бап, өзүнчө бир илим болуп, сүннөттөр тууралуу айтабыз иншалла. Ошол убакта пайдаларды айтып беребиз да буйруса. Анан эркектерге айтылат да, ошентип сүннөт үйдөн окуп сиз фарз намазга мечитке жөнөңүз дейт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде дагы айтат, кимде эртең менен фарз үчүн караңгы дейм, айлана капкараңгы, эми шаарларда эле мындай жарык болсо, айыл жергесинде караңгы, лампочкалар жок, ушундай караңгы болгон илгери вообще азыр бир аз болсо телефондоруңузду көтөрүп алабыз дегенсиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айткан, ошол караңгыда багымдат намазын фарз үчүн мечитке барган адамдардын нур менен бөлөгүлү деген да. Эгер адам баласы өлө турган болсо да, эми эркектерге айтылат да болчу, аягы эми барганда, кабырга барганда барып нуруңду алып кел дейт да, кайра барып нуруңду алып кел дейт да. Нурсуз келбе дейт да. Эркектерге айтылат. Нурсуз келбе дейт. Мисалы үчүн жолдо баратсаң дейт да, алдыңда нур болуп кетет да, мечитке баратканда ошол багымдатка бараткан адамды нур менен бөлөгүлө дейт да. Эми аялдар ошол эле убакта багымдаттан кийин, сүннөттөн кийин ошол өзүнчө толтуруучу зикирлер бар. Ошол зикирлерди толтуруп субханаллаху ва бихамдихи субханаллахил азим, астагфируллах, ошол зикирлерди 100 жолу айтып, фарз менен сүннөттүн ортосунда кылуучу амалдар бар. Ошол амалдарды кылып, анан фарз намазын окуп аялдар делечи, анан Куран окуп отура турган болсок, жана күн чыкканча ошол жерде отурсак, бизге аялдарга нур үстүнө нур кошулат экен да. Анан кээ бир адамдар, мисалы үчүн баарыбызга эми Аллах таалам умрага барганга, ажыга барганга насип кылсын, умрага бара албадым деп айтат аялдар деле, эркектер деле көп эле. Эми азыркы убакта умрага барыш деле оңой болуп калды, бирок ошондо деле ошо Пайгамбар хадисинде айтат, силер умрага барбадым деп шылтоолобошубуз керек экен да. Силер дейт ошо багымдаттан күн чыкканча отурсаңар дейт, умрага баргандын кайра барган соогун аласыңар дейт да. Мына бара албай дебестен багымдаттан парздан кийин күн чыкканча ошол жерде отурушубуз керек экен. Айрыкча мына орозо убагында кылсак, бул амалдарды бизге нур үстүнө нур берилет экен иншалла. Бизге ошол умрага барды деген соо күндө отурсак, мисалы үчүн мына азыр багымдатты иче калып эле жата калбастан Куран окуп, зикирлер менен болуп отурсак, ошол күн 30 күн бою умрага барды деген соо алат экенбиз да. Көрдүңүздөр, Аллах таала бизге кандай жеңилдиктер берип койгон да аялдар үчүн. Эркектерге деле ошондой, эркектерге мечитке баргыла деп айтылат. Анан ошол жерден экинчи биздин күн тартибибизде Куран окуйбуз. Куран айтып атабыз, бул Курандын бир тамгасы үчүн 10 сооп берилет. Эми Курандагы 29 тамга үчүн канча сооп? Ал Куранда канча жерде келет? Ошону эсептесек, биздин акылыбыз жетпей турган соопторго ээ болобуз да иншалла. Анан садака. Эми садака жок дегенде күнүнө 10 сомдон болсо да садака берилди деп айтылат. Бирок ошого бирөөлөр жазыптыр, бизде эми иштебеген үйдө отурган аялдар кандай кылабыз деп. Үйдө отурган аялдар ошол балдарыбызга оозуна бир тамак салсак да садака ниетин кылалы, чай куюп жатсак да садака кылалы, зикирлерди толтуралы, ошолор атенин атынан өтүп кеткен болсо ошолордун атынан садака кылалы, тирүү болсо алардын атынан деле берсек болот, аларга деле Куран багыштап садакалар багыштасак болот. Мына ошол садака. Анан кайра эле акыркы убакта таравих намазына келебиз. Таравих бул аял эркекке бирдей айтылган Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннати муаккадада пайгамбарыбыз дарлап айтып кеткен. Аял эркекте азыркы убакта мындай карап турсаң, кээ бир аялдар мындай айтып коюшат экен, күйөөм таравихке кетти деп. Эмне ошол убакта аялдар үйдө ушак айтышыпчы, бир дүйнө иши менен отурсун деп айтылып эле жок. Аялдар дагы таравих окуш керек экен иншалла. Ошо анан кийинки эле биз да кече кошкон амалдарыбыздын бири күнүмдүк ошол 30 күндө 30 дуа жаттап алсак деп айтылгандай эле күнүмдүк дуаларыбыздын бири ошол күндө айтылып жүрүүчү багымдат намаздан кийин, шам намаздан кийин 10 жолу айта турган болсок, бул дуаны тозок отунан алыс болот экенбиз да. Ал Аллахум ажирни минаннар. Буну барыңыздар эле билесиздер. Буну жашообузга киргизсек иншалла, бул
нур үстүнө нур болот, береке болот биздин жашообузда. Биз дагы ушул жерде бир кыстырма айтып кетмекчибиз. Ошол жана тарабы боюнча биринчи күндө тарабы окусак кандай пайда алабыз, ошол тарабы окугандагы ар күндөгү сооптор боюнча айтып өттүк эле кечээ күнү. Кимде ким биринчи күнү тарабы намазын окуган болсо, ал жаңы төрөлгөн наристедей таза болуп калат да айтты эле. Экинчи күнү тарабы окуса, ал ата энесинин күнөөлөрү кечирилет экен да, мусулман болсо дейт эгер ата энеңиз. Үчүнчү күнкү тарабих окула турган болсо, Аллах анын мурунку кылган биз окусак, мисалы үчүн канча күнөөлөрдү кылганбыз, ошону Аллах Таала кечирип жиберет экен да тарабынын урматына орозо күнү. Анан кийинки бүгүнкү 4-үнчү күндөгү тарабы окугандыгыбыз үчүн де биздин амал китептерине 4 китеп келген түшкөн: Тарат, Забыр, Инжил, Куран окуду деген сооп жазылат экен. Эртең кыяматта биздин амал дептерибизде ушунчалык алып келет. Ошондо жана жерде Торатты окуду, Забырды окуду, Инжилди окуду, Куранды окуду деген сооп жазылат экен. Ошондо таң калат экенбиз: "Я Алла, бул кайдан?" депчи. Мен буларды окуган эмесмин, мен Торатты окуганда төрөлгөн эмесмин, Забырды окуган эмесмин, Инжилди окуган эмесмин, кайдан? Куранды араң үйрөнүп, Куранга окуганмын десең, бул сенин ошол тарабы күнү окуган 4-үнчү амалың үчүн берилген сооп деп айтылат экен. Иншалла Аллах Таалам биздерди, сиздерди ошол бактылуулук күнү иншалла амал дептерибиз оңдугубуздан берип, Торат, Забур, Инжил, Куран окудуң деп сыйлаган сый берүүчү күнүгө жеткиринсин иншалла. Аллахым сиздерден, биздерден ыраазы болсун. Туткан орозоңуздар дагы бир жолу кабыл болсун.